Саламатсыңар, урматтуу окуучулар. Адам жана коом сабагынын 5-классында материалында берилген үй бүлөнүн коомдогу ролу деген теманы мен Мурзаев Сүйүнали силер менен биргеликте талкуулайбыз. Сабактын максаты: үй бүлө жана үй бүлөнүн коомдогу ролу боюнча маалыматка ээ болобуз. Үй бүлөнүн түрлөрүн үй бүлөдө өзүнүн ордун аныктап билебиз. Ар бир үй бүлө мүчөсү өзүнө тиешелүү укуктарга ээ экенин билип, көрсөтүлгөн милдеттерди так аткарууга калыптанат экенбиз. Силерге суроолор жана тапшырмалар бар экен. Бул жерде сүйлөмдөр турат. Ал жерде көпчектин ордуна тиешелүү сөздөрдү коет экенбиз. Биринчиси: кырсык каш кабактын ортосунда, албетте. Өрт, тилсиз жоо. Адамдын коопсуздугун камсыз кылуу ар бир мамлекеттин негизги милдети катары эсептелет. Кырсык айттырбай келет. Азаматсыңар, балдар. Үй бүлөдө балдарды тарбиялоо. Балдарды тарбиялоо үй бүлөнүн негизги милдети. Бала үй бүлөдө күн сайын тарбияланат. Жашоодо ал жүрүм-турум эрежелерин өздөштүрөт. Үй бүлөдөгү улуу адамдарды сыйлаганды, оорулуу кишилерди колдогонду үйрөнөт. Ата-эненин жүрүм-турумун балдар идеал катары кабыл алып, турмушта аларды кайталоого аракеттенет. Баланы эмгекке тарбиялоо үй бүлөлүк тарбиядагы башкы маселе. Бала дегенде өзүн өзү тейлегенге көнөт. Үйдөгү жумуштарды аткарууга жардамдашуу аркылуу эмгектин алгачкы ыкмаларын үйрөнөт. Эгерде үй бүлөнүн иштете турган чарбасы болсо, ал балдарды эмгекке тарбиялоодо чоң роль ойнойт. Ата-энелер балдарынын ден соолугу үчүн ар дайым кам көрөт. Азыркы мезгилдеги үй бүлөнүн маселелери. Коомдун өнүгүшү менен үй бүлөлөр да эволюциялык өзгөрүүлөргө дуушар болду. Мурдагы көп муундан турган үй бүлөлөрдү азыркы 2 муундан турган үй бүлөлөр сүрүп чыгууда. Батыш Европада, АКШда жана Россияда 2 муундан турган үй бүлөлөр бардык үй бүлөлөрдүн 80%-ын түзөт. 2 муундан турган үй бүлөлөр да өзгөрүүгө дуушар болду. Мурда үй бүлөлөрдө балдарын атасы иштеп, акча таап, үй бүлөсүн баккан. Эне үйдөгү жумуштарды жасап, балдарды тарбиялаган. Азыркы мезгилде дүйнөдөгү үй бүлөнүн маселелерине төмөндөгүлөр кирет. 3 муундан турган үй бүлөлөр азаюуда. Карылар үйүндө багылгандардын саны өсүп жатат. Балдар менен ата-энелердин баарлашуусу сейрек боло баштады. Никеге турбай жашагандар көбөйүп, никесиз төрөлгөн балдар көбөйүүдө. Жалгыз бой энелердин саны өсүп, алар балдарын жалгыз багып тарбия берүүдө. Бир же ашып кетсе 2 балалуу болгон үй бүлөлөрдүн саны көбөйүүдө. Ар кандай себептер менен ата-энесиз калган балдардын саны өсүп жатат. Үйгө тапшырмалар. Окуу китебиндеги суроолорго жооп жазгыла. Үй бүлөнүн түрлөрүнө мисал жазгыла. Жумушчу дептердеги тапшырмаларды аткаргыла. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла.